Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мен Акынбаева Айсель Кубанычевна, Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун врач-эпидемиологу болуп эмгектенем. Бүгүн сиздерге COVID-19 инфекциясынын алдын алуу жөнүндө айта кетели деп чечтик. Анткени азыр баарыбыз көрүп жаткандай, бул инфекция дүйнө жүзүндө жайылып пандемияга айланган жана бул жугуштуу илдеттен дайы кутула албай атабыз, баарыбыз билебиз. Андан баштайлык. Мына коронавирус инфекциясы бул эмне дегенди түшүндүрө кетейин. Бул РНК вирус. Бул жаныбарлар менен адамга жуга турган вирус да. Бул вирус дагы бир аты SARS-CoV-2 деп аталат. Бул 31 декабрда 2019 жылы 1 Ухан шаарында, Кытайдын Ухан шаарында катталган. Дагы айта кетчү нерсе, бул вирус кыргызчасы тажы вирусу деп коебуз. Эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул вирус жанагы коронасы бар сыртында. Ошондо мына сиз өзүңүздөр көрүп тургандай, бул слайдта бул сыртындагы коронасында бул S белок деген бар. Бул спайковый гликопротеин деп жазылып турат. Ушул S белогунда азыр баарыбыз көрүп тургандай омикрон штаммы катталган Кыргызстанда, жана дүйнө жүзүндө дагы бул штамм жайылып кетти. Бул эмне үчүн омикрон штаммы? Анткени бул ушул мынакей слайдда көрүп тургандай S белогу мутация болгондо, бул эмнесин мындай эмнени түшүндүрөт? S белок бул клеткага кириши мындай бат болду да. Анткени 32 мутация болду. Ошондуктан клеткага бат кирип жана бат көбөйүп кетет да, бул омикрон штаммы. Кандай коронавирустун түрлөрү бар? Негизи биз коронавирустун 43 түрү белгилүү. Алардын ичинен 7 түрү бул адамга жугуучу түрлөрү болуп саналат. Негизи эң биринчи 1960 жылы бул вирусту аныкташкан. Мурун эле бар болчу бул коронавирус инфекциясы. Андан кийин 1967 жылы табылды. Андан кийин 2004 жылы ошентип отуруп, анын эң акыркысы бул 2019 жылы жана 31 декабрда SARS-CoV-2 деген же болбосо жаңы жана коронавирустун түрү табылып, анан пандемияга айланды. Бул слайдта баарыбыз көрүп тургандай, дүйнө жүзүндө статистиканы айта кетсем, дүйнө жүзүндө кандай болуп жатат? Негизи дүйнө жүзүндө каза болгондордун саны 6 миллионго жакын болуп калды. 5 миллион 796 202 адамга жетти каза болгондордун саны. Ал эми оорулуулардын саны 403 миллион 700 512 адамга жетти. Бул ооругандардын саны. Ал эми Кыргыз Республикасында 199 821 адамга жетти. Ал эми каза болгондор болсо 2917 адамга жетти. Бул 1,5% болот. Андан тышкары айыккандар 191 958 адамга жетти. Же болбосо 96% айыкты десем болот. Биздин өлкөдөгү 13 февралга карата статистиканы айта кетсем, бүгүн өлкөбүздө 107 адамдан аныкталды. Ал эми стационарларда дарыланып жаткан 653 адам, амбулатордук түрдө 2738 адам дарыланууда. Бирок азыркы учурда мен эпид абал туруктуу деп айтсам болот. Анткени январдын баш жагынан ортолоруна чейин бир 600-700 адам чыгып жаткан болсо, азыр ошо 100гө түшүп калды. Бирок муну менен биз өзүбүздү мындай таштап салбай, баягы эле санитардык эрежелерди кармап жүрүшүбүз керекти эскерте кетейин. Бизде омикрон штаммы 12 декабрда аныкталды. Ушу 22 жылдын 12 декабрында жанагы инфекциялык оорукананын ичинде дарыланып жаткан бейтаптардан алынган. Ал улуттук фтизиатрия борборунда секвенирлөө жүргүзүлүп, анан ушу коронавирустун омикрон штаммы Кыргызстанда аныкталган. Ага чейин болсо бизде Британия жана Индия, Түштүк Африка өлкөлөрүнөн аныкталган бул альфа, бета, гамма деген, дельта деген штамдар бар болчу. Омикрон штамм жөнүндө айта кетсем, бул 2021 жылы ноябрдын аягында аныкталган. Түштүк Африка өлкөлөрүндө биринчи, дельта
ага чейинки дүйнө жүзүн каптаган дельта штаммдан айырмасы бул биринчи тест тараганда болуп атат да. Мисалга алсак мурун дельта штамм бир киши мындай эгерде 10 адам бир бөлмөнүн ичинде болсо 5-6 адамына жукса, эгер бир оорулган адам, бул омикрон штаммы мындай да, эгерде бөлмөнүн ичинде 10 адам болсо, омикрон штаммы менен ооруган бир эгерде адам келсе, анда 9 адамына жугат да, ошондо бул 90% учурда жугат дегенди түшүндүрөт. Мына слайдда көрүнгөндөй 7 эсеге тез жугат мурунку дельта штаммдан. Жана инкубациялык период, мындай инкубациялык мөөнөтү деген эмне, бул вирус организмге кирип, анан кайра жанагы симптомдору чыккан мөөнөттү биз инкубациялык мөөнөт деп айтабыз. Бул омикрон штаммда кыска да, мурун эгерде белки эң биринчи чыккан коронавируста баягы 14 күнгө чейин болсо, бул 5-6 күн, даже бул омикрон штаммда 1-2 күндө эле чыгып атканын биз көрүп атабыз. Дагы эмнени айта кетсем, ошо бул омикрон штаммы бизде дарыгерлердин айтуусу боюнча жанагы ооруканага жаткан, слайдты көрсөтөйүн, ооруканада жатып дарыланып жаткан мынакей 653 адам деп атпайбызбы? Ушулардын баары жанагы ошо кызыл зонада эмгектенген дарыгерлердин айтуусу боюнча вакцинация албагандар жана өнөкөт оорусу бар адамдар да. Ошолордо оор түрүндө өтүп жатат. Анткени вакцинацияны алсак биз жеңил түрүндө, эгер вакцинация алсак чукпай койбойт деген эч ким мындай гарантия бербейт да. Баары жугат, бирок жеңил түрүндө өтөт да. Ошону билип алышыбыз керек. Анткени биздин каныбызда антителаларыбыз бар. Ошол жана сырттан вирус киргенде, ошол вирустарды ошо антителалар жок кылат. Ошондуктан бизге эң биринчи вакцинация керек да. Эгерде бул адамдар вакцинация алган болсо, мындай ооруканага жатуу мүмкүнчүлүгү жок болмок да, ооруканага жатышпайт болчу. Таралуу жолдорун айтайын, кандай таралат? Бул коронавирус инфекциясы аба аркылуу тарала турган оору. Биринчи аба аркылуу жугат. Бул жана жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө миллиондогон вирустар ошо абага тарайт дагы, ошо бөлмөнүн ичиндеби, жанындагы кишилергеби, ошо дем алуу органдары аркылуу жугуп, анан андан ары ылдый түшөт да. Ошон үчүн биринчи жана маска тагынуу деген эгерде адам ооруп аткан болсо, жанындагыларына жуктурбайт. Эгерде башка адам ооруп аткан болсо, анда маска тагынган адамга жукпайт деген түшүндүрөт да. Ошон үчүн биринчи маска тагынып жүрүшүбүз керек. Андан кийин кийир колдор аркылуу да жугушу мүмкүн да. Эгерде коомдук жайларга чыкканда, коомдук транспортко чыкканда колубузду жуубай, ошо колубуз менен көзүбүздү, оозубузду кармасак, анда вирус кирип кетиши мүмкүн да. Анан дагы бир алдын алуу чаралары болуп, жанагы айтып жатпайбызбы? Үйдүн жанагы эмеректердин үстүн антисептик менен же болбосо нымдуу чүпөрөк менен тазалап тургула деген. Бул аба чаң аркылуу дагы ошо вирустар мында кала бериши мүмкүн да. Бул компьютерде болобу, эмеректердин үстүндө болобу, вирустар сакталып тура берет. Бир нече сааттан суткаларга чейин сакталып тура берет. Ошон үчүн жанагындай антисептик менен колдонуп, нымдуу тазалоо жүргүзүп турган эң туура. Мынакей бул слайдда эмне өткөрүүчү факторлор деп коебуз. Аба тамчы жугуу жолдорунда бул аба болот, аба чаң жугуу таралуу жолдорунда бул өткөрүүчү фактор болуп буюмдар болот. Ар кандай буюмдарды колдон, мисалга алсак, сотовый телефон болобу же телевизордун пульту болобу, ар кандай буюмдар менен дагы бизге вирус кириши мүмкүн да. Кир колдорубуз аркылуу кириши мүмкүн. Эми омикрон штаммдын белгилерин айта кетсем, бул жанагы эле биз билип жүргөн, мурдагы билип жүргөн сасык тумоо же болбосо ОРВИ-ни билебиз баарыбыз. Ошонун эле симптомдоруна оп окшош да. Баш ооруйт, баштын катуу оорушу, температуранын көтөрүлүшү, жөтөлдүн пайда болушу, чыйрыгуу, алы кетүү, мурду бүтүп мурдунан суу агысы, андан сырткары бул булчуңдардын жана сөөктөрдүн катуу оорусу да. Адам катуу ооруп, даже бул белдин булчуңдары дагы көбүнчө ооруганын ошо айтып жатышат да биздин дарыгерлер симптомдоруна. Бул коронавирустун жаштары боюнча, коронавирус менен ооруган адамдардын жаштары боюнча айта кетсем,
Эң көп ушу 30 жаштан 64 жашка чейинки биздин жарандарыбыз ооруду коронавирус инфекциясы менен. Андан кийин 65тен жогору ооругандар бул 18% түздү. Андан кийин 18 жаштан 29 жашка чейин 12% түздү. 7 жаштан 17 жашка чейин 3%га жакын жана 6 жашка чейинки балдар 1,6% түздү. Бул COVID-19 илдетин ооруларга болгон таасири. Мисалы, эң оор түрү менен, өтө оор түрү менен 5% адамдар сооруса, орто оор түрү менен 15% адамдар сооруду жана жеңил түрү менен 80% адамдар сооруду. Эми алдын алуу жолдорун айта кетейин. Алдын алуу жолдору бул эң биринчи бул вакцинация болот. Вакцинацияны биз эң биринчи орунга коюшубуз керек. Анткени вакцинация менен гана бул оорудан биз бул ооруну жеңип чыгабыз. Азыр биз жарандарыбыз ар кандай терс маалыматтарга ишенип, интернеттеги андай маалыматтарга ишенбей эле коюңуздар. Биздин өкмөтүбүзгө, Саламаттык сактоо министрлигине ишенип, бул вакциналар чет мамлекеттен, жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан жактырылган вакциналар, мурунку эле колдонуп жүргөн технологияда жасалган бул вакциналар. Бул вакциналарды араб өлкөлөрүндө бүт эле жана мусулман өлкөлөрүндө колдонуп жүргөн вакциналар колдонулуп атат да, бул вакциналар. Ошондуктан коркпой эле койсоңуздар болот. Андан кийин алдын алуу жолдору болуп, коомдук жайларда сөзсүз түрдө бет кап тагынуу, масканы тагынышыбыз керек. Азыр масканы жана медицинская маска деп коебуз. Медицинская маска аптекаларда 3 же 5 сомдон эле турат. Ошол масканы дагы өзүнүн жолдору бар. Масканы дагы тагынаарда эгерде колуңар кир болсо сөзсүз түрдө антисептик менен тазалап алып, андан кийин масканы тагынышыбыз керек. Масканы дагы 2-3 саат тагынып, андан кийин жана сууланып кеткенде сөзсүз түрдө ыргытышыбыз керек да, жаңысын тагынышыбыз керек. Анткени анын ичинде кайра эле микробдор көбөйүшү мүмкүн. Аны ар качан ыргытпашыбыз керек. Ал маскаларды таштанды салган эле жанагы чакаларга ыргытып, колубузду андан кийин сөзсүз түрдө жуушубуз керек, масканы чечкенден кийин. Аны дагы мындай масканын оозунан кармабайбыз, жанагы эки жагындагы илген жиби бар, ошо илген жибинен алып, акырын чечип аны ыргытышыбыз керек. Андан кийин дагы бир алдын алуу чаралары болуп, бул үйдү желдетүү болуп саналат. Бөлмөнү биз 2-3 саатта бир желдетип турушубуз керек. Анткени желдеткенде бөлмөдө мисалга алсак коронавирус менен ооруган же болбосо негизи эле бөлмөнүн ичинде микробдордун, вирустардын саны көбөйө берет. Эгер желдетпесек, желдеткенде ушул микроб, вирустардын концентрациясы азаят. Мынакей момундай слайдда көрүнгөндөй, бул микроб, вирустар желдеткенде мунун баары таза аба менен алмашып, вирустардын баары чыгып кетет. Андан башка дагы алдын алуу жолдору болуп, бул колду самындап жуу. Анан антисептик менен тазалоо болуп саналат. Колду самындап жууганда дагы биз жөн эле колубузду суулап койбошубуз керек. Балдарга да үйрөтүшүбүз керек да. Кара самын менен жана кир самын менен же болбосо бул жана суюк самын менен болобу, сөзсүз түрдө 20 секундадан кем эмес жуушубуз керек. Анткени баягы чала жууганда баары терибизде калып калат вирустар. Ошондуктан аккан сууга 20 секундадан кем эмес, балдарыбызга да үйрөтүшүбүз керек да. 20 секундадан кем эмес аккан сууга жакшылап көбүртүп жуушубуз керек. Эгерде жууй турганга шарт жок болсо, анда жаныбызга сөзсүз түрдө антисептик салып жүрүшүбүз керек. Вакцина жөнүндө айта кетсем, коронавируска каршы вакцина бул иммунитетибизди көтөрөт. Азыркы учурда статистиканы айта кетсем, биздин Кыргызстанда 70%га жете элекпиз. 70% коллективный иммунитет деп коебуз, жамааттык иммунитетке жетишибиз керек болчу, бирок ага жете элекпиз. 50%-ын тегерегинде жүрөбүз. Азыр биринчи доза менен баарыбыз билебиз, биринчи, экинчи дозаны алышыбыз керек. 1.365.711 киши өттү биринчи дозасы менен вакцинадан, экинчи дозасы менен
1.112.645 адам өттү. Бул аз, биз 70% учурга гана жеткенде бул илдеттен кутулабыз. Анткени эгерде бул пайызга 70%дык чекке жетпесек, анда бул оору дагы эле биздин арабызда жүрө берет. Ал эми биринчи, экинчи дозаны баарыбыз билебиз. Биринчи, экинчи дозаны алганда сөзсүз түрдө бир эле вакцина менен алышыбыз керек, башка вакцина менен аралаштырбашыбыз. Биринчи, экинчи дозаны сөзсүз түрдө бир вакцина. Мисалы алсак, Синофарм вакцинасын баштадыңар, Синофарм вакцинасы менен бүтүрүшүңөр керек. Же болбосо Pfizer вакцинасы менен баштадыңар, ошо Pfizer вакцинасын алышыңар керек. Ал эми үчүнчү доза дагы азыр сайылып жатат. Бул бустердик доза деп коебуз. Бул бустердик доза кандай учурда сайылат? Бустердик доза, мисалга алсак, экинчи дозаны алгандан кийин 6 айга чейин биздин каныбызда антителаларыбыз жана иммунитетибиз бул көп болуп жүрөт. Бизди бул COVID-19 инфекциясынан коргоп жүрөт. 6 айдан кийин ал антителалардын көлөмү түшүп, биз кайра эле жуктуруп алышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан үчүнчү доза киргизилген, бустердик доза деп айтылат. Бул үчүнчү дозаны башка вакцинаны алышыбыз керек да. Мисалга алсак, биринчи, экинчи дозаны Синофарм алсаңар, анда үчүнчү дозасын Sputnik Light, же болбосо Moderna, же болбосо Pfizer вакцинасын алсаңыздар болот да. Бирок азыр бизде Sputnik V вакцинасы жок. Калган вакцинанын баары бар. Pfizer, Moderna, AstraZeneca дагы уже түгөнөйүндө калган. Казвак вакцинасы бар. Дагы вакцина эмнеге алып келет? Вакцина, эгерде биз вакцинация алсак, бул иммунитетибизди көтөрөт, жана катуу өтүшүнөн коргойт бизди, жана оорунун жана татаалдашып кетишинен коргойт да. Бул оор түрү менен ооруп калуудан сөзсүз түрдө коргойт. Вакцина алган адам эч качан жана ооруканага жатып калбайт да. Жеңил эле бутунда туруп өтүп кетет да. Анткени вакцина алган адамдын иммунитети ошо жогору болот. Ошо мен жана айта кеткендей, бизде кызыл зонада иштеген дарыгерлерибиздин баары ооруканага кимдер жатып атканын сураганда, эң биринчиден ошо вакцинациядан өтпөгөн адамдарыбыз сөзсүз түрдө ошо жана оор түрүндө өтүп атат оорулар, же болбосо реанимацияга жатып калып атат. Ошондуктан биздин жарандарыбызды вакцинациядан өтүшүңүздөргө чакыра кетет элем да. Анан дагы бир алдын алуу жолдору болуп, бул жанагы дистанцияны сактоо, аралыкты сакташыбыз керек. Эл көп чогулган жерлерге барбоо, жана коомдук жайларда болсо дистанцияны сактоо кыйыныраак болуп калат, бирок анда сөзсүз түрдө маска тагынышыбыз керек болуп калат. Сөзсүз түрдө маска тагынышыбыз керек. Анан дагы жөтө эле этикеттин сактап жүрүшүбүз керек. Биз өзүбүздү эле ойлобой, тегерегибиздеги жаныбыздагы адамдарды да ойлошубуз керек да. Эгерде сиз чүчкүрүп же жөтөлө турган болсоңуз, жаныңызда эч нерсеңиз жок болсо, анда ооз мурунду мындай чаканаңыз менен мынтип жаап туруп чүчкүрсөңүз болот да. Ошондо айланага тарабайт вирустар. Анан дагы бизде баарыбызда азыр кучакташып, өбүшүп, учашкан бизде бар. Ошолорду дагы токтотушубуз керек. Кол кармашып, кучакташып, өбүшүп, учашпашыбыз керек. Мына бул жетөлүү этикети ушундай. Негизи кагаз салфеткага жөтөлүп чүчкүрүшүбүз керек. Эгер ал жок болсо, бул слайдда көрүнгөндөй чыканабызга чүчкүрүшүбүз керек. Ушуну дагы балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Эгерде дагы бир нерсени айта кетейин. Эгерде сизде симптомдор пайда болгондо сөзсүз түрдө анда үйдө калыңыз, изоляция деп коет, бул обочолонуу. Анткени сиз ошо менен башка адамдарды дагы сактап калган болосуз да. Аптекага же магазинге же жумушка барбашыңыз керек. Телефон аркылуу билдирип, участкалык дарыгериңизге же болбосо жана жумуш берген директоруңуз болобу, ошо телефон аркылуу чалып үйдө калышыңыз керек да. Андан сырткары 118 телефонуна чалып, же болбосо участкалык дарыгерге чалып билгизип коюшуңуз керек. Ушундай симптомдор пайда болуп атат деп. Анан ал айтат, андан аркы алгоритмде айтат. Анан санитардык гигиеналык эрежелерди сактап үйдө отурушубуз керек. Ага эмне кирет? Эгерде эшикке чыга турган болсоңуз, масканы тагынып чыгышыңыз керек. Негизи бир комнатаны желдетилген жана форточкасы бар комнатага отуруп, тамак ашты да ошол комнатага ичип, эгер чыга турган болсоңуз, анда маска кийип алып,
чыгып келсеңиз болот да. Бирок баягы симптомдор жана толук айыкмайынча сөзсүз түрдө өзүнчө комнатага отурушуңуз керек. Анан колду сөзсүз түрдө жууп туруш керек, антисептик менен тазалап, ошол комнатаны, оорулуу жаткан комнатаны. Андан сырткары жанагы нымдуу чүпөрөк менен 2-3 саатта бир тазалап турушубуз керек эмеректердин үстүн. Жана влажная уборка деп коебуз. Андан сырткары желдетип турушубуз керек. Сөзсүз түрдө 2 саатта бир желдетип турушубуз керек бөлмөнү. Эми иммунитетти бекемдөө жөнүндө айта кетейин. Иммунитетибизди кандай нерселер бекемдейт? Биринчи, иммунитетти бекемдөө үчүн биз туура тамактанышыбыз керек. Туура тамактанганда кандай? Туура тамактанганда бул белок, май, углеводдордун бул рациондо болуусу да. Белокторго кандай азыктар керек? Белокторго бул эт азыктары кирет, жана анда буурчак азыктары кирет. Сөзсүз түрдө эми этти күндө эле жей бербей, мындай чередовать деп коебуз, мындай алмаштырып турушубуз керек. Мисалга алсак, бир күнү эт менен тамак жесек, эртеси күнү буурчак тамактарын болобу же башка да жеңил, же болбосо тоок же балык азыктары менен алмаштырып турушубуз керек да. Андан сырткары ошо жанагы жаңгактарды балдарга берип турган туура, анткени жаңгактын составында микроэлементтер, витаминдер, кальций ушундай нерселерге бай. Анан баланын жана сөөктөрүнүн бекем болуп чоңоюшуна дагы жакшы. Жанагы азыркы фастфуд, кириешки, кола жана чипсылардын ордуна балдарга ошо столдун үстүнө жашылча жемиштерди, анан орех, жаңгактарды коюп койсоңуздар, ошондо мындай иммунитетин бекемдеп, организм мындай туура чоңоюшуна дагы жардам берет да. Андан кийин иммунитетти дагы бекемдөөчү нерсе болот. Бул физикалык активдүүлүк. Бул физикалык активдүүлүк деген эмне? Бул күнүнө 30 мүнөттөн кем эмес көнүгүүлөрдү жасоо, же болбосо чуркаш керек, же болбосо басыш керек да күнүнө. Бул 30 мүнөттөн кем эмес. Басуу дагы бул биздин денебизде кан айланууну жакшыртып, жанагы органдарыбыз, ар бир клеткабыздын жанагындай микроэлемент, витаминдерге мындай азыктанышына жакшы жардам берет да. Андан уйкунун режими болуп саналат. Иммунитетти көтөрүүчү нерсе болуп уйкунун режими. Күнүнө 8-9 сааттан кем эмес укташыбыз керек. Анан дагы бөлмөнү желдетип алып, таза абада желдетип алып, уктардын астында катуураак төшөккө жатып алып уктасак, бул жакшы жардам берет. Уйкуну уктаганда эмне? Биздин уктаганда биринчи ирет бул биздин нерв системабыз мындай эс алат. Андан сырткары органдарыбыз эс алып, эртең менен иштегенге жакшы жардам берет да, эртең менен турганга жакшы натыйжасын берет. Андан кийин иммунитетти түшүрчү нерселердин дагы бирөөсү болуп, бул стресс да. Стресстен качышыбыз керек. Биз өзүбүздү мындай үйрөтүшүбүз керек да. Эгерде жаман адам, мындай бир урушуп кеткен адам болобу, же жаман бир терс бир жаңылыктар болобу, ошолордон качышыбыз керек да. Өзүбүздү биз үйрөтүшүбүз керек. Бул анткени стресс деген эң биринчи иммунитетти түшүрүүчү нерсе болуп саналат. Андан дагы иммунитетти бекемдөө үчүн биз жаман адаттардан арылышыбыз керек да. Жаман адаттарга эмнелер кирет? Жаман адаттарга бул тамеки чегүү, арак ичүү, наркотикалык заттарды колдонуу, ушул нерселерди биз сөзсүз түрдө арылышыбыз керек. Анткени мисалга алсак, тамеки, никотин бул өпкө рагын алып келет, жүрөк кан тамыр ооруларын алып келет. Алкоголь ичимдиктери дагы бул жүрөк кан тамыр ооруларына алып келет. Негизи эле бүт организмибизди, боорубузду бузат, бөйрөгүбүздү бузат. Ушунун баары жаман нерселер болуп саналат. Ошондуктан эгерде ушундай жаман адаттарыңыз болсо, ал адаттардан арылыңыздарды мен суранып кетет элем. Эми урматтуу теле көрүүчүлөр, эч качан оорубаңыздар. Мен сиздерди ошо биринчи бул инфекциядан коргонуш үчүн жанагы гигиеналык эрежелерди сактап жүрүшүңүздөргө чакыра кетет элем. Бул маска тагынуу, коомдук жайларга барганда сөзсүз түрдө маска тагынуу керек. Андан сырткары аралыкты сактоо, үйдү, бөлмөнү желдетип туруу, колду сөзсүз түрдө жууп туруу.
Анан эң биринчи ушу вакцинациядан өтмөйүнчө биз бул оорудан кутула албайбыз. Ошондуктан келиңиздер, ким вакцинация ала элек болсо, вакцинациядан өтүңүзөрдү сурана кетет элем.